Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстанга алынып келинди. Учурда ал УКМКда сурак берүүдө. Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы мурда маалымдагандай, Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында мекемелер аралык тергөө тобу тарабынан өлкөнүн мурдагы президенти Аскар Акаевке издөө жарыяланган. Акаев башка мурдагы жогорку кызмат адамдары менен бирге 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы келишимди түзүүдө, 1994 жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда, ошондой эле 2003 жылы Камеко компаниясы менен түзүлгөн башкы келишимди реструктуризациялоо учурундагы коррупция боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Тергөө Акаев президент маалында Кумтөр долбоорун ишке ашыруу учурунда коррупцияга аралашкан бардык күнөөлүү адамдарга укуктук баа берди. Ошол эле учурда УКМК Акаевди республиканын аймагына алып келүү менен кылмыш жоопкерчилигине тартуу жагынан тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө багытталган тергөө учурунда активдүү иштерди жүргүзгөн. УКМК тарабынан аткарылган чаралардын жыйынтыгында мурдагы президент Аскар Акаев Бишкек шаарына алып келинди жана ведомстволук аралык тергөө тобуна өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда Акаев УКМКнын имаратында, ал жерде Кумтөр кени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында керектүү тергөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Тергөө амалдарынын жыйынтыктары жана процессуалдык чечимдер тууралуу, анын ичинен Аскар Акаев боюнча УКМК кошумча маалыматты коомчулукка өз убагында берип турат.